Гранд Палас аянтында Брюссельдин башкы кабыл алуу залы бул күнү өзгөчө жандуу болду. Салтанаттуу кечеге Брюссельдеги чет элдик элчилер, НАТОнун жана Евро биримдиктин туруктуу өкүлдөрү, Европа кеңешинин кызмат адамдары, иштиктүү, илимий, маданий чөйрөнүн, кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү чакырылган. Кыргыздар мына уюштуруп Бельгияда бүт дипломаттарга Бельгиянын администрациясына чай берди. Эми чай бергени кандай? Бул жерде тамак ичкен эмес, концерт болду, чоң выставка болду. Баары Кыргызстанга байланыштуу да. Ошо булар чыгып башкаларга айтат. Көп эл Кыргызстан жөнүндө билет. Кыргызстан жөнүндө билсе, анда мамлекетибиз өнүгөт. Кыргыздардын каада салты жана турмушу, кече жана бүгүн аттуу сүрөт жана фото сүрөттөрдүн көргөзмөсү конокторго кыргыз элинин тарыхы, үрп-адаттары жана каада салттарынын өзгөчөлүктөрү менен таанышып чыгууга мүмкүндүк берди. Анда 18-19 кылымга таандык сүрөттөр да коюлган. Здесь представлены исторические фотографии. Көргөзмөдө көчмөн кыргыз элинин турмушу менен азыркы заманды чагылдырган сүрөттөр коюлду. Авторлор ар кайсы муундан, орто муундагылар бар, жаштар бар дегендей. Ал эми элибизге тынчтык каалап өтөт элем. Биримдик, тынчтык болсо бир гана өнүгүү болот. Мы были близкими друзьями Чингиз Айтматов. Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов менен абдан жакын тааныш элек. Кыргызстанда ага окутуучу болуп 2 айга жакын иштеп да келгем. Ошондуктан мен үчүн Кыргызстан өтө жакын өлкө. Андан бери 10 жыл өтсө да бир кездеги элестердин кайра жандануусу мени абдан толкунданып жатат. Конокторго Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин жаш курамы өз чеберчилигин тартуулап, кыргыз эл музыкасынын көп кырдуулугун көрсөттү. Кабыл алуунун жүрүшүндө коноктор кыргыз элинин меймандостугун баалап, улуттук ашканадан даам татып да үлгүрүштү. Нуркызы Абдрахманова, Адилет Муратов, Коомдук 1 канал.